Кыргызстандын Сириядагы жарандары бул жерде калган жакындары менен көбүнчө WhatsApp аркылуу сүйлөшүшөт. Мындан тышкары курал жарактар менен түшкөн ар кандай сүрөттөрдү жөнөтүшүп, Сирияга тартууга кызыктыруулар болот. Парламенттин КСДП фракциясынын отурумунда мындай билдирүүнү УКМКнын жетекчисинин орун басары Рустам Мамасыдыков да моюнга алды. Интернеттеги социалдык тармактарда эң көп колдонгону бул WhatsApp экен. Ал жактан алар автомат кармап, курал кармап, сүрөткө түшүп жөнөтүшөт экен да. Сиз макулсузбу? Сиз макул, анда макул экенсиз да. Кene аларга мода болуп атпайбы? WhatsApp'тан алар автомат кармаган сүрөтүн жөнөтүшөт. Бул жактагылар болсо ошентип булар дагы барып, ошол жакта автомат курал кармап сүрөткө түшүп, бияктагы курбуларына жөнөткөндө өзүнчө бир мындай баадырдык катары. Мен өзү ушундай бир туура эмес түшүнүк болуп калат да. Бүгүн жогорку кеңештин КСДП фракциясы депутат Кыянбек Сатыбалдиев тарабынан демилгеленген кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкууга алды. Ага ылайык терроризм жана диний экстремизм үчүн 14 жаштан тартып жазага тартуу киргизилүүдө. Талкууда депутат Дастан Бекешев өспүрүмдөрдү түрмө менен коркутпастан алардын көз карашынын кеңейишине таасир эте турган билим берүү тармагын күчөтүү зарылдыгын айтты. Билим жактан ошол эле дин жактан муфтият жардам бериш керек да, туура түшүндүрүш керек. Кесиптешинин сунушун колдогон депутат Рысбек Момбеков мыйзам менен эмес идеология менен күрөшүш керек деп, ошону менен катар терроризм менен күрөшүү боюнча мыйзам долбоорлорду пакет менен өкмөт өзү неге киргизбейт деп сынга алды. Мыйзамды жаза турган өкмөт каза турган, анан четке кага турган жогорку кеңеш. Эң ириде өкмөт ушундай мыйзамды киргизиш керек болчу. А бизден өткөндө премьер-министр азаттыкта мактанып атат. Мына келеген Франция 2 айдан бери террористтерди таппай атат, биз 9 күндө жок кылдык дейт. Бул мактана турган нерсе эмес. Терроризм менен экстремизм бизде бирлигип күрөшүш келген Кыргызстандан. Ал аты Кадыр Маликов. Мына ошол киши Кадыр Маликовго идеология күрөшөт терроризм менен экстремизм менен. Бизде идеология жок. Мыйзам менен жоопкерчиликке тартпай алдын алыш керек. Кимдер бүгүн алып кетип атат? Жана вербовщиктерди атпайсызбы? Мына ошолорду жоопко тартып турган мыйзамдарды алып келиш керек. Суроо жоопто УКМКнын жетекчисинин орун басары Рустам Мамасыдыков учурда Кыргызстандын 500дөн ашык жараны Сириядагы согуштук аракеттерде жүргөнүн, алардын 60-ы 14 жашка жетпеген өспүрүмдөр экенин билдирди. Ал балдар ал жакка кандайча барганы туурасындагы суроодо Мамасыдыков негизинен ата-энелери менен кеткен, же атасы ошол жакта туруп баласын сураттырганын жооптоду. Мисалы энеси атасы кетип атат, же болбосо чогуу кетип атат, же болбосо атасы тиякта энеси жактан тил кат жазып берип атат. Мен тияка кетирип атам депчи. Мыйзам чегинде кетип атат да, бирок кеткенде барган жери жанагы уюгуна барып атат. Тил кат жазып берип коюп, тияка кетип барып, ушу экстремизм менен заниматься этип жүрөт дегенчи. Ошонун ата-энеси бул жерде болсо, чара көргөндө мындайда эгер кылмыш жаза кодексинде ушуга бул мындай салап жок, бала кетир дегенчи. Мен айтып атат, балдарым мындай кетти, тигиндей кетип атат. Мун үчүн камай алабыз албетте. Мындан тышкары ал Сириядан кайткан жарандар бул жакка келгенден кийин кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын кошумчалады. Талкуунун жүрүшүндө фракция мүчөлөрү аталган мыйзам долбоордун зарылдыгын белгилешип, тез арада кабыл алуу жагын айтышты. Мындан улам кылмыш жаза кодексине терроризм жана диний экстремизм үчүн 14 жаштан тартып жазага тартуу боюнча мыйзамдын долбоору жактырылып, жалпы жыйынга жөнөтүлдү. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.